Hi guys, this is me again, Adlet Jumabekov, and today we are going to learn about my happy family, about family. Салам достор, сиздер менен мен Адлет Жумабеков кайрадан. Бүгүн сиздер менен биз англис тилинде менин үйй-бүлөм деген темада сүйлөшөбүз. Алгач мурунку сабакты бир сыйра кайталай кетели. Түби эсиңиздердеби? Жардамчы этиш. Мурунку сабакта биз сезимдерди сүйлөшкөнбүз. Мен эсим алып жатат деген кантип айтат? Туура, I am tired. Жолсу мен бактылуумун. I am happy. Азаматсыздар. Сезимдерди кайталап, түбүнү көбүрөөк колдонуңуздар. Азыр биз болсо бүгүнкү 3-чү теманы баштайбыз. Кеттик. So guys, let's talk about family. Family plays the main role in our lives. Достор, анда эмесе үйй-бүлө жөнүндө сүйлөшөлү. Үйй-бүлө бул биздин жашообузда эң негизги ролду ойнойт. Алгач үйй-бүлөнүн мүчөлөрү менен тааныша кетели. Мисалы үчүн ата англисче a father, апа a mother, чоң ата a grandfather, чоң апа a grandmother, байке a brother, эже a sister, улуу байкеңиздер болсо an older brother, улуу эжекеңер болсо an older sister. Анда алгач өзүбүздү тааныштырабыз жана үйй-бүлө мүчөлөрүн тааныштырганды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн мен өзүмдү тааныштырыш үчүн анда мен сөзсүз түрдө ата точтун жана түбинин жардамы менен өзүмдү тааныштырам. Мисалы үчүн мен I, түбинин учурчагы am жана өзүм атымды эле айтып коем. I am Адилет. Өзүмдүн улутумду айткым келсе I am Kyrgyz. I am Kyrgyz. Жана мен кайсыл мамлекеттен экенин айткым келсе так эле ушундай эле I am from Kyrgyzstan. I am from Kyrgyzstan. Жана мен өзүмдүн профессиямды айткым келсе анда так эле ушундай эле I am a teacher. I am a teacher. Көрдүңүздөрбү? Достор, ушундай эле жеңил. Эми ушуга эле өзүбүздүн жашыбызды айтканды үйрөнөбүз. Бирок ушуну айтыш үчүн биз англис тилинде жакшы туура санаганды билишибиз керек. Бардыгыңыздар эле 12 чейин санаганды билсеңиздер керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мынакей 12 чейин санадык. Эми 12ден 19га чейин тин деген мүчөнү кошосуздар. Бул өспүрүм курак дегенди билдирет. Мисалы үчүн 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Көрдүңүздөр? Тин, өспүрүм, курак, өспүрүм, жаш. Анан 20дан 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 дегенге ти мүчөсү уланат. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Көрдүңүздөр? Ти мүчөсүн эле улап коесуздар. 100 болсо 100, андан ары 200 деп айткыңыздар келсе, 2-ни башына коюп эле 100 кошуп коесуңар. 200, 300, ушинтип 1000ге чейин кетет. Мынакей санаганды үйрөнүп алдык. Эми белгилүү инсандардын жашын айтып көрөлү. Billie Eilish, белгилүү ырчы, 18 жашта экен. Ал 18 жашта деп англисче айтабыз. She is 18, жаш деген сөздү кошуп коебуз аягына, years old. She is 18 years old. Ал 18 жашта. Дагы бир белгилүү ырчы айым, Ariana Grande, анын жашын айтып көрөлү. Бирок сиздер аракет кылып көрүңүздөр. Ал 27 жашта экен. Ана англис тилинин ата точ ал, андан кийин түбүнүн учурчагы санды, анан years old деп, жаш деп аяна кошуп коебуз. Туура, she is 27 years old. She is 27 years old. Азаматсыздар.
Мынакей достор, англис тилинде өзүбүздүн үйй-бүлө мүчөлөр жөнүндө айтканды үйрөндүк, санаганды үйрөндүк жана өзүбүздүн жашыбызды айтканды үйрөндүк. Канча жаштасыз? Ошону комментарийге калтырсаңыздар болот англис тилинде, жана сөзсүз түрдө подписацияны басып, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Адилет Жумабеков болдум. Тил бил, долбоору. Until next time. Bye bye.